Кимде ким кайсы бир коомдун өзүнө окшосо ал ошолордон деген хадисти айтып, эгерде жаңы жылды арагы жок тосса, жөн эле семейный праздник кылса, эгерде мындай намахрам кыздар менен балдар аралашып олтурбай турган болсо, анда мындай олтурган боло берет. Бул деген окшошуу эмес деп айтты да. Анткени эгерде арак ичсең окшошуп каласың. Эгерде жанагыдай никеси жок эркек аялдар чогуп отса окшошуп каласың. Бирок андай арам иш болбой туруп эле жөн эле жаңы жылда семейный кылып праздник кылып койсоң, это прекрасный праздник деп ушинтип айтып атат да. Бул жеке менин пикирим боюнча туура эмес. Чүнүк анткени ошол 31-декабрь күнү ошол жаңы жыл тосуп атам дегендерге окшоп чогулуп олтуруп ошол күндү майрамдык маана кылуунун өзү ошолорго окшошуу деген сөз. Анткени арак ичүү арам экендиги анысы деле белгилүү. Зына кылган анысы деле белгилүү. Бирок эмне үчүн 5-декабрда эмес, 15-декабрда эмес, дал ошол 31-декабрда отурганың ошол күндү улуктап аткандарга кошулуп атканың, демек ошолордонсуң деген хадистин